Эми Рамазан айы ушундай ай туугандар, Алла Таала 11 ай жасаган күнөөбүздү кечирейин деп, ушундай мубарак болгон кечелерди, күндөрдү, түндөрдү берип жатат. Мунанын 20 күн өтүп, акыркы 10 күндүктө отурабыз. Акыркы 10 күндүктө ушундай бир түндү айтып жатат Алла Таала. 1000 айдан артык деп. Bir түн 1000 айдан артык. 1000 айдан артык деген 83 жылдан ашык вакыт экен. 83 жылдан ашык өмүр bir түндө. Адам баласы канча жашайбыз, билбейбиз. Бирок Алла Таала bir түндүк ибадат үчүн 83 жылдан ашык соопту берип жатат. А эмне үчүн ушундай? Себеби түбөлүктүү жашоого бара жатабыз. Түбөлүктүү жашоодо ушул нерсе керек экен. Сапарыңыз канчалык алыстаган сайын, чөнтөгүңүзгө, сумкаңызга ошончолук кийимди көбүрөөк алабыз, акчаны көбүрөөк камдайбыз, туурабы? Жөнөкөй эле бул жерге магазинге чыгып келейин десек, үйдөгү эле бир футболка менен чыгып, 500 сом, 1000 сом чөнтөк салып чыгып, бир эки нан алып, бир эки килограмм фрукт алып кайтышыбыз мүмкүн. Алысыраак көлгө сапарга чыксакчы, анда үйдө олтурган эле футболка менен чыкпайбыз да. Кийинебиз, кийим алабыз. Андан сыртка сумка алабыз. Машинени карайбыз, бензинди карайбыз, чөнтөктү карайбыз. Баарын расчет алып туруп андан чыгат экенбиз. А эми Дубайга, Турция же башка Египет же Умра ошол жака сапар аттансакчы, андан көбүрөөк кам көрөт экенбиз. Кийимди дагы көбөйтөбүз, акчаны көбүрөөк алабыз, документтерди алабыз. Улам сапар узарткан сайын, мөөнөтү көбөйгөн сайын, ошол аяктуу көбүрөөк кам көрөбүз. Эми бул дүйнөнүн сапары канчалык узун болбосун, этеги түгөйт экен, токтойт. Бирок акыретке сапар аттанып бара жатабыз. Акыреттеги сапарыңыз, акыреттеги жашоо түгөнбөй турган жашоо экен. Ошондой сапарга бара жатабыз. Ошондой жашоого бара жатабыз. Ал үчүн эмне үчүн кам көрбөшүбүз керек? Ал үчүн эмне үчүн ошол жака ылайыктуу кийимдерди алып, ошол жака ылайыктуу нерселер менен камданбай жатабыз? Жөнөкөй эле ушинтип табыкелдикке салып кетип жатабыз. Азыр көлгө жөнөсөңүз, 5 литр бензин турат машинеңизде. Чөнтөгүңүздө 500 сомуңуз турат. Болгон кийимиңиз ушул бир футболка менен шым турасыз. Мен сиз жөнөп чыгып атып, акчам жок экен, кийимим жок экен, машин бензин аз экен, кое туруп таксыр, мен ушуга толуктайын анан чогуу чыгып кетели десеңиз, мен жок, аны эмне кыласыз, табыкелдикке салып кеттик десем. Ушунча адам кетип жатат, биз да бара береличи, бирдемке болор десем. Сиз айтасыз, жок таксыр, жолдо калып калабыз, бензин түгөп. Ал жака баргандан кийин тамак жеш керек. Жата турган жерге акча алыш керек. Күн сууп калат, ар кандай болуп калат, кийим алыш керек, кийимди которуш керек. Деп сиз ушул көлгө барып келгенге мага көнбөйсүз ошол туруп турган жериңизден. Кам көрөлү деп. Канча күнгө барабыз? 3 күнгөбү? 40 күнгөбү? 4 айгабы? Канча күнгө келип жатабыз деп, туурабы? А бирок түбөлүктүү сапарга келип жаткандачы? Эмне үчүн кам көрбөйбүз? Адамдар өлүп жатат го. Мен да өлөм да көрөм да дейбиз да. Жо ал көргөндөн кийин кеч болот. Баргандан кийин кеч болот. Баргандан кийин өкүнөбүз анан. Жарым жолго жетип алгандан кийин бензиниң түгөп калса, акчаң жетпей калса көлгө жеткенден кийин, жата турган жериңе акчаң жок, же кийимди которо турган акча кийимиң жок. Анан өкүнөбүз, эмне үчүн акча кийим албадым, акча албаптырмын, акча тамак аш албаптырмын деп, туурабы? Ал жерге баргандан кийин өкүнгөнүбүз бекер. Ары чуркайсың, бери чуркайсың бирөөдүн кары салайын деп. Досуңа чаласың, акча которуп койчу деп. Туурабы? Атаңа чалышың мүмкүн. Апаңа чалышың мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө эптеп аны муктаждыкты бүтүрсө болушу мүмкүн. А бирок кыяматта муктаждык бүтпөйт ал тууганым. Өткөнгү жумаларда айтканбыз. Кыяматта кандай болот десе, кыяматта адамдар баардык махшар майданында тирилген учурда Алла Таала Абаса сүрөсүндө айтат: "Яма яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби" дейт.
Адам баласы эртең кыяматта махшар майданында турган учурда себеби жаныңда соогуң жок, күнөөң бар. Адамдан бир тууганы качат дейт. Ва уммихи, апасы качат дейт. Ва аби, атасы качат дейт. Ва сахибати ва бани, аялың качат дейт. Ва бани, жаныңызда олтурган балдарыңыз качат дейт тууганым. Ал күн ушундай күн дейт. Бул дүйнөдө көлгө жетип алып, акчаң жок болсо чала коюп, эми банкка которо турчу, анан мен шаарга барганда берейинчи деп, бир муктаждыкты бүтүрүп алсак болушу мүмкүн экен туугандар. А бирок кыяматка барганда Алла Таала ушул дүйнөдө эскертип жатат. Табакелдикке сал бара турган сапар эмес ал. Ал жерде машинең жок, эми банк жок, башка жок, эчтеке жок ал жерде. Болгон сооп күнөө болду. Бир тууганың качат, ата-энең качат, балаң качат, аялың качат дейт. Баары качат дейт. Адамга эң жакын адамдар ушулар экен. Ушулар баары качат дейт. Апаң, атаң качса, бир тууган эчекең, карындашың, байкең, иниң качса, аялың качкан болсо, ким сага жардам берет андан ашык? Коштаң жардам береби? Досуң жардам береби? Ошондой сапарга бара жатабыз туугандар. Ошондой сапарда бири-бириңден качпагың. Ошондой сапарыңды, түбөлүктүү сапарыңды, түбөлүктүү жашооңду оңдоп алгың деп ушул дүйнөдө Алла Таала улам айтып жатат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наро." Эй иман келтиргендер, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дейт. Бир тууганыңды, эже карындашыңды, ата-энеңди, балаңды, аялыңды тозоктон сактагыла дейт. Сактагыла дейт. 11 ай бою сактана албай калдык туугандар. Үй бүлөбүз, жакындарыбыз эмес, өзүбүздү сактай албай жатабыз. Эми Алла Таала ушундай бир Рамазан айын берип жатат. Күн түнү баары сооп айландырайынчы. Бир түндү берейинчи, 83 жылдан ашык болгон бир өмүрдү сага берейинчи. Бир эле түндө дейт. Ошондой кача турган күндөн сен сактанчы дейт. Түбөлүктүү азаптан сактанчы, түбөлүктүү сапарды өзүңө азык алып алчы десе дагы көңүл бурбай жатабыз туугандар. Кайдыгерлик мамиле кылабыз. Канча кайдыгербиз жашообузга. Бул жашоого эмес, түбөлүктүү жашоого. Бул жашоого алхамдулилла баарыбыз кам көрүп жатабыз. Балабыздан, кызыбыздан, бир тууганыбыздан, атабыздан, энебизден баштап баары үй бүлө менен ушул дүйнөгө кам көрүп жатабыз баарыбыз. А бирок акыретке түбөлүктүү жашоо үчүн атабызды, апабызды, бир тууганыбызды, эже карындаштарыбызды айтып алып, балдарыбыз менен кам көрө албай жатабыз туугандар.